Укуктук коом куруу баарыбыздын максатыбыз. Демократиялык мамлекет пайда болуп, сөз эркиндигине жеткендигибиз чоң жетишкендик. Ошондой эле укуктук мамлекетте дагы бир жоопкерчилик деген түшүнүк бар. Деги эле бүгүнкү күндө биздин коомчулук демократия дегенди кантип түшүнөт? Бүгүн биз мына ушул теманын үстүндө ачык талкууда талкуулайбыз. Жарым саат бою биз менен бирге болуңуздар. Эфирде ачык талкуу теле долбоору, алдыңкы жарым саат бою биз менен бирге болуңуздар. Анда эмесе азыр биз Ош шаарыбыздын тургундары мына ушул демократия жана укук жоопкерчилик боюнча кандай түшүнүктө ошону билүү үчүн атайын сурамжылоо алганбыз. Сиздер менен чогуу көрөбүз. Мисалы боюнда бар аялдарга милдеттүү түрдө акысыз камсыз кылыш керек мамлекет тарабынанчы. Ал боюнда бар эрине төрөлгөнгө чейин бекер камсыздалыш керек. Укуктарыбыз мисалы үчүн өзүм укугум коргонго менин акым бар да. Билбейм, азыр мисал келтирип айта албайм. Дем алганга укугум бар, туризмге укугум бар. Дагы эмне? Баардыгына эле укугум бар. Ден соолук ишиндеги укугум бар. Балдарым мектепке окутушка туурабы? Так. Дагы иштөөгө эмгектен Кыргызстан үчүн эмгек кылышка укугум бар да. Право свобода голоса. Вы можете какого угодно голосовать, это ваш выбор. Много прав у нас в стране. Кыргызстанда акысыз медициналык жардам алууга окутууну, балдарымды окууга берүү, биринчи мындай мектеп окуусун бекер алууга, бала бакчага бекер берип, ошол жактан тарбия алууга да укугу бар. Жана ушу эми күнүнкү болгон жашоодо керектүү нерселерге көп жардам бериш керек деп ойлойм мамлекет тарабынан. Өзүнүн укуктарын баарын пайдаланабыз. Мисалы ошо кайсы? Акысыз билим алууга, ар кандай өз каалагандай жашоого баардык укуктарды пайдаланам менчи. Ар бир адамдын ар кандай укуктары болот. Мисалы өзүңүн жашооң, өзүңүн үй бүлөң, өзүңүн турмушуң, ал сенин укуктарыңа эч ким тоскоол боло албайт. Мекен алдында ар бирибиздин милдетибиз бар, мекенди коргоо, тазалыкты сактоо, патриот болуу, ошол милдеттерибиз бар. Мисалы ар бир адам өзүнүн негизи коргоп жүрүш керек да. Өзүнүн ата-энени коргоо, бири-бирин коргоо, ушундай эле. Мисалы үчүн мамлекеттин мыйзамдарына башып жашашка милдеттүүбүз. Дагы бир гана мамлекетке же Мамлекет. ошол мыйзамдарына башып жашашыбыз керек, талаптарын аткарышыбыз керек, үй салымыбызды жашашыбыз керек болот. Тазалыкты сактаганга милдеттүүмүн. Дагы эмне? Закон бузбаганга милдеттүүмүн. Ошо. Милдеттерим мекенди коргоо, мыйзамдарды бузбай иштөө. Каршы беймана акымдарга кошулбай, ватан үчүн, Кыргызстан үчүн иштеш керек. Обязанности соблюдать все законы, поставленные государством, и сохранять все это, и жить в порядке, быть порядочным гражданином. Все. Өзүбүз жашап жаткан атараптагы дворубузду тазалоо, ошол биздин милдетибизге кирет. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле биздин шаарыбыздын тургундарынын айрымдары гана өзүнүн укуктарын билбесе, дээрлик көпчүлүгү укук милдеттери боюнча маалыматы аз экени байкалып турат. Бул тууралуу дагы алдыда ачык талкууда кеңеш кылабыз. Ага чейин болсо жалпы келген конокторубузга сиздерге суроо узатайын. Биз мына эгемен өлкө болуп жашаганыбызга 25 жыл болду. Андан бери биз ушул демократиялык коомду тандап жашап келе жатабыз да. Анан ошол аралыкта эмнеге жетиштик деген суроо болуп атат. Жооп берсеңиздер. Демократия бул кандайдыр акыркы маршрут эмес, ага демократияга толук жетиш кыйын. Бул дайыма боло турган кыймыл аракет.
Менин оюмча биз ошол кыймыл аракеттенүүдө азыр ошол дагы эле ошо демократияны курабыз деп багыт алып кетип атабыз. Менин оюмча ошол багытты алмаштырбай, ошол багытта кете беришибиз керек. Мыйзамдаштыруу жолунда баратабыз да. Мыйзамдаштыруу дегенде бизде мыйзамдас эле баягы тыюу салуу тиги бул деп айтабыз, бирок ошол эле учурда биз туура түшүнүшүбүз керек, өзүбүздүн жана жогоруда айтылгандай кандай милдетибиз бар жана кандай жоопкерчилигибиз бар экенин билишибиз керек. Бул нерсени биз элге туура түшүндүрүшүбүз керек, себеби мыйзамдас эле бизде тыюу салуу деген маанини түшүнбөшүбүз керек. Мыйзам деген нерсе бул тартип деген нерсе. Эгерде мыйзам болбосо, анда баягы ким күчтүү болсо, ошонун сөзүн сүйлөп, ошонун баягы кул ээлөөчүлүк заманындай болбош керек да. Себеби бизде баягы милиция десе милицияны жаман көрөбүз. Жок, эгер милиция болбосо бүгүнкү күндө кандай жашоо болот, аны бир эле Кудай билет. Эми негизи карап көрө турган болсок, бул демократия деп биз мындай биздин эл, биздин мамлекет толук мындай алып кете алган жок да демократиянын негизги өзүнүн багытынча. Демократия бул жалаң эле мамлекетти куруу эмес, айрым учурда аны талкалап жок кылуунун дагы бир политтехнологиясы десек да болот да. Эмнегедир биздин көп эле мамлекеттерди көрөбүз, мисалы демократия жолун тандаган, бирок кайсы бир деңгээлде жакшы деңгээлде өнүгүп кеткен. А кээ бир мамлекет бар, биз сыяктуу же өнүгө албай, же башка болбой мындай ортодо турганчы. Ошону менен бирге эле мынакей жогоруда өзүбүз сурамчылоону көрүп өттүк атайын шаар тургундарынын, анан алардын көпчүлүгү байкап көрө турган болсок ушул укуктарын жакшы эле билишет экен. Анан жана милдеттерине келгенде айрымдары азыраак болсо дагы мындай токтолуп, ойлонуп калып атканын байкап аттык да. Анан бул абал негизи эле бизде кандай көбүрөөк жалпы республиканын масштабында алып караганда жарандарыбыз укуктарын көбүрөөк билеби же милдеттерин көбүрөөк билеби? Сиздердин оюңуздар кандай? Өзү негизги биздин 3 эле милдет. Негизги ал биринчи милдет мыйзамга баш ийүү, соттун чечимине баш ийүү. Ошону менен бирге мамлекетибизди коргоо. Дагы бир негизги биздин милдетибиз бул салык төлөө. Салык төлөсөк мамлекет түзүлүшү болбой калат. Союз мезгилинде СССРдын конституциясында милдет менен укуктар дайыма бир беренеде кетчү. Мен мисалы Союз мезгилинде чоңойгонмун, мектепте биз укугум бар десең, дайыма айтат эле сен биринчи милдетиңди билип ал депчи. Ошо мыйзам негизинде кандайдыр мыйзамды бузган болсо, мыйзам негизинде ошонун иретинде аны мисалы эркиндик укугунан чектетиши мүмкүн, же мүлк укугунан чектетиши мүмкүн. Бирок милдетти сактабаган адамды такыр укугунан ажыратуу бул туура эмес. Ал демократиялык принциптерге туура келбейт. Ал эми жоопкерчиликтерге келе турган болсок кандай? Жоопкерчилик бул жерде мисалы демократияны биз анархия менен алмаштырып алышыбыз керек эмес да. Мисалы бизде көп учурларда мына жол тоосуу болду, Жалал Абадтын тоосу, Ош Бишкек жолдорду тосуп атты, башка адамдардын укуктары бузулуп атты, башка адамдар ашыкча чыгым алып кетип атты, алып кетип аткан товары бузулуп калып атты. Андай болбош керек. Мисалы адамдар өзүнүн укугун пайдаланганда башка адамдардын укугун тепселебей, башка адамдардын укугун пайдаланууга эч кандай тоскоолдук кылбаш керек. Ооруканага баргандагы укугум бар, университетке баргандагы укугум бар, бул жерге келгенде укугум бар, бул жерде милдетим бар. Ошону ар бири ар башка да. Анан азыр опросто айтып атышат, көпчүлүк өздөрүнүн укугун билишкен жок да, мындай түшүнүгү болушу мүмкүн, жогоруда айтып өтүштү. Бирок так билбейт да. Ошол нерсени биз демократияны кабыл алгандан кийин укукту, милдетти окутуп үйрөтүш керек болчу да. Бизде укук сабагы бар мектептерде, бирок ошол толук кандуу окутулбайт. Биз Америкага теңделип, биз демократияга жетишип алдык дешет да. Бирок мындайча караганда Америкага тең ата болуп биз укукка демократияга жетишкенбиз. Мен ошолордогу демократиядагы милдеттерди аткара алдыкпы? Мисалы мамлекеттин деле аткара алган жокпуз эч нерсесине. Биз 25 жылда эч нерсеге жетишкен жокпуз. Бирок негизги нерсе ушул. Биз укук дегенде экиге бөлүп карашыбыз керек. Биринчиси бул адамдык укуктар, адам укугу, экинчиси бул личносттук укук.
адам укугунда жоопкерчилик жөнүндө сөз болбойт. Себеби сен жоопкерчиликтүү экендигине карабастан, кылмышкер экендигине карабастан, кайсыл жыныста экендигине карабастан, кайсыл динде экендигине карабастан бир гана адам болгондугуңа байланыштуу берилген укуктар. Бул жашоо укугу, бул маалымат алуу укугу, бул ишеним укугу, бул шайлоо жана шайлануу укугу. Туурабы? Эми демократиялык мамлекетти элестетип атам да, мисалы үчүн. Жоопкерчилик кайсыл жерден чыгат? Логикалык жактан караганда укук жоопкерчиликти жаратат. Мисалы үчүн, менин жашоо укугум бар болсо, менин жакшы татыктуу жашоо үчүн бардыгыбыз чогуу чаран кийлигишибиз керек. Аракет кылышыбыз керек. Менин маалымат алуу укугум бар болсо, менин маалымат алуу укугумду камсыз кылууга, ошого урмат, сый менен мамиле кылууга башкалар милдеттүү. Себеби маалымат албай туруп, маалыматты туура анализ кылбай туруп, сен сүйлөө эркиндигин колдоно турган болсоң, анда биз демократиянын максатына жетпейбиз. Бизде эмне болот? Биз 3 этаптын эң акыркысын колдонуп атабыз. Мисалы үчүн, туура маалымат алуу укугун талашпай атабыз, сөз кылбай атабыз. Алынган туура маалыматты туура анализ кылуу өзгөчөлүккө жеттикпи, жетпедикпи, билим берүү системасы деп атпайлыбы, туурабы? Аны талашпай атабыз. Эң акыркы чеги мен оюма эмне келсе ошону айтышым керек, бул демократия деп атабыз. А демократия толуккан ишке ашыш үчүн үчүн батыш өлкөлөрү ушул системаны басып өтүп, анан кийин билим берүүгө маани берип атат, туура маалымат алууга маани берип атат. Үчүн бүгүн журналистика медиа булактары үчүнчү бийлик эмес, мүмкүн азыр эң таасирдүү акыбалга келип атат, туурабы? Себеби коомчулук бир нерсеге чечим чыгарарда, тандоосун колдонордо туура маалымат алыш керек. Туура маалыматты туура анализ кылыш үчүн ошол эле билим берүү системасы реформаланыш керек. Биз үчүн демократияга жетпей атабыз. Себеби биз мамлекет менен адамдын табигатынын ортосундагы мамилени бузуп койгонбуз. Мыйзамга баш ийишибиз керек деп атабыз. Ошол мыйзамдын кантип кабыл алуу процессин талашпай атабыз, талкуулабай атабыз. Эгерде ошол мыйзамды биз жанагы маалыматты алып, туура билимдүү болгондон кийин туура мыйзам кабыл ала турган болсок, анда коомчулукка баш ийет. Себеби ал өзүнүн кызыкчылыгы үчүн мыйзам чыгарып атат. А бирок мыйзамды бизге тиешеси жок, башка бирөөлөр чыгара турган болсо, ал мыйзам иштебейт. Себеби биздин кызыкчылыгыбыздын негизинде кабыл алынган жок. Эгер биздин падышаларыбыз кайсы жерде ким кандай жумуш кылбасын, жоопкерчилик адамдар укугун коргоо болсо, өзүнүн укугун билбесе, адилеттүү болбой турган болсо, өзүнүн кол асталарында туура мамиле жасабай турган болсо, анда өнүгүш мүмкүн эмес. Себеби ар бир адам баласынын өнүгүшлүгү Алла Таала Кур'анда айтат: "Инналлаха ла югару би кавмин хатта югару би анфусихим." Алла Таала бир коомду, бир айылды же болбосо бир областты, бир мамлекетти, бир областты, бир шаарды, бир айылды Алла Таала өзгөртпөйт. Ар бир адам баласы өзү өзгөрмөйүн сайынчы. Ошон үчүн ар бир адам баласы өзүнүн укугун билип, өзүнүн милдетин билип өзгөрө турган болсо, биздин үй бүлөбүз оңолсо, андан кийин биздин айылыбыз оңолот. Айылыбыз оңолсо, андан кийин шаарыбыз, шаар оңолсо, андан областтар оңолсо, андан кийин жалпы мусулмандардын биздин мамлекетибиз оңолот. Себеби пайгамбарыбыз хадисинде де келет, адам баласынын эң биринчи бул мекенди сүйүү дагы хуббул ватан минал иман, мекенди сүйүү дагы имандан болуп эсептелет. Ар бирибиз өзүнүн мекенибизди сүйсөк, мекенибизди коргоочулук ошонун негизиндечи. Ошо менен биргеликте өзүбүздүн акылыбызды сакташлык, өзүбүздүн малыбызды сакташлык, өзүбүздүн үй бүлөбүздү сакташлык мусулмандын милдети болуп эсептелет. Биз үчүн бүгүн саясий жана граждандык укуктардын мааниси өтө зор. Себеби бизде сотко укугубуз болсо, адилеттик сотко укугубуз болсо, биз сотко барып ошол эле билим алууга укугубузду коргошубуз мүмкүн. Ошол эле ден соолукту чындоо боюнча укугубузду коргошубуз мүмкүн, жана башка укуктарыбызды коргошубуз мүмкүн. Ал эми тоталитардык мамлекетте канчалык демократия болушуна мен мисалы ага көзүм жетпейт. Себеби тоталитардык мамлекетте бир гана бир топ адамдын колунда бийлик болуп, алардын адам ошо мамлекеттин элине канчалык деңгээлде укук берери ошолордун колунда болуп калат. Анда эмесе азыр биз мына ушул демократия эмне деген боюнча кыска көрүүчүлөр үчүн атайын инфографика даярдаганбыз. Ошол видеого кезекти берели, андан кийин эфирибизди улантабыз. Демократия эл бийлигине негизделген саясий түзүлүштүн формасы. Демократияда эл бийликтин негизги булагы, аныктоочусу катары таанылат.
Мамлекеттик бийликтин негизги органдары шайланат. Жарандардын тең укуктуулугу. Демократияда көпчүлүктүн бийлиги, азчылыктын эркиндиктери жана укуктары менен чектелет. Демократияда биринчи кезекте адам укуктары жогору турат. Тең салмактуулукту кармап турган өз алдынча, бирок бири-бирине байланыштуу болгон бийликтин 3 бутагы түзүлөт. Алар мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бийлиги. Демократиянын негизги принциптеринин бири ар бир атуул мыйзам алдында бирдей жооптуу жана тең укуктуу. Демократия бул тынымсыз кыймыл аракет, токтобой турган процесс. Мынакей барыңыздар, көрүп алдыңыздар, демократия боюнча кыскача инфографика. Анан ушундан келип чыгып, азыр мен студиябызда отурган жаштарга суроо бергим келип турат. Бул жакта агаларыбыз дагы айтып өттү, демократия боюнча кеңири маалыматтарды жана башканы. Ал эми сиздер үчүн, жаңы муун үчүн демократия бул эмне? Демократия деп биз кысынан түшүнүк ала турган болсок, демократия деп эле биз эркин жашашыбыз керек, эркин сүйлөшүбүз керек деп бардыгынан үстүнөн алып албашыбыз керек. Анын ичинен укуктарыбызды, милдеттерибизди билишибиз керек. Укук Кыргыз Республикасынын конституциясында каралгандай эле ар бир жаран өзүнүн укугун билиш керек. Бала бакчадан билиш керек ар бири. Мектепке барабы, жогорку окуу жайга барабы. Андан кийин эле аны менен бирге эле милдеттерин дагы билиш керек. Милдет деп койгондо эле ата мекенди коргоо. Ар бир жаран ата мекен бул ыйык милдет деп айтсак жаңылышпаймын. Андан кийин улуттук парзыбыз деп айтсак да болот. Бул мамлекеттик жана тарыхый мурастарыбызды ыйык сакташыбыз керек. Анан барыңыздар билгендей эле жакынкы күндөрдө Курманайт болуп өттү. Анан ошондо Курманайтта Бишкекте жогорку кеңештин төрагасы атайын сөз сүйлөгөн. Анда ал муфтияттын сөзүн биз угуп иш алып барышыбыз керек деген ойду айткан. Анан бул коомчулукта кичине талкуу жаратты. Негизи ал жерде биздин төрагабыз мындай талаштуу маселе айтты беле же андай эмес беле? Ушул боюнча да пикириңиздерди айта кетсеңиздер. Дастан Нарсбековичтин андай айткан сөзүн туура эле кабыл алышты. Мисалы көпчүлүк жаштардын атынан айта турган болсок, себеби ал жерден биз өтө деле мындай туура эмес нерсе көргөн жокпуз да, ачыгын айткандачы. Демек мен бүгүнкү талкуудан улам бир ойго келдим да. Бүгүнкү күндө биз баягы жаштар, жөнөкөй жарандар жалаң баягы пессимисттик көз карашта болуп калыппыз да. Жалаң биз только баягы мамлекет бизге эмне кылды дегендечи. Бирок биз мен ушундай ойго келдим. Ушул демократияны туура жолго салып, туура пайдаланыш үчүн бир чараларды көрүшүбүз керек экен. Ошол жарандарга эртең мисалы муун, жаш муундар бизди көрүп, мына чоң муунду көрүп, баягындай өсүп келе жатат да. Эгерде биз ошол демократияны туура пайдаланып, укуктарыбызды, милдеттерибизди туура пайдаланып, аларга жакшы өрнөк болуп бере турган болсок, мен ойлойм, бул келечек муунга жакшы болот да, бизге жакшы болот. Анан жогоруда талкууда айтылып өткөндөй эле биз чыныгы демократия деген идеалга жакындай элекпиз деген дагы сөз болду да. Ага жакындаш үчүн биз кандай чараларды көрүшүбүз керек? Эмне кылышыбыз керек? Билим системасына буну окутууну, туура пайдаланууну үйрөтүш керек. Демократияны түшүндүрүү менен аны пайдаланышты билбегенде түшүндүрүүнүн эмне пайдасы бар, туурабы? Аны туура пайдалана албагандан кийинчи. Ошону демократия мындай деп түшүндүрүп, аларга жеткизип койгону менен аткарылбай атат ал нерсечи. Анда мындай пайда жок да. Ошол нерсени бала бакча дебейли, мейли окуп атканда орто мектептеки жашына түшүндүрүп жеткирсе, мисалы. Демократия 3 түргөккө таянса, ошонун биринчиси бул мыйзамдын үстөмдүүлүгү да. Ошого келишибиз керек, ошону мамлекетибиз камсыз кылып бериш керек. Кантип келишибиз керек? Мисалы бизде бүгүнкү күндө мыйзам бар, бирок көпчүлүгү иштебейт. Ошон үчүн бул деген жанагы эме да. Адамдардын арасында поведенческий стереотип деген түшүнүк да бар да. Эң жакшы, эң көрүнүктүү адамдарды калгандары ээрчийт да, ошолорду турайт да. Бул деген психология. Биздин эң биринчи лидерлерибиз, жетекчилерибиз ошолор башташы керек да.
ошолор мыйзамды сыйлап, мыйзамды урматтап, мыйзамды аткара баштаса, анан калгандарыбыз акырында кошулуп ошол эмеге жетишсек болот. Айтайын дегеним эми бардык эле нерсени биз кылышыбыз керек же кылабыз же антсин мынтсин деген жакшы, бирок ошондон жолдон чыгууну дагы. Эгер элге келе турган болсо, эл дагы демократиядагы эң өзүнүн башкы укугу тандоо укугу да. Тандоого келгенде биз катуу турушубуз керек да. Эл журт эң татыктууларын тандайлы, эң жакшыларын тандайлы. Биздин сөзүбүздү, биздин кызыкчылыктарыбызды аткарып, таламыбызды талаша тургандарды тандайлы. Мен оюмча кандай гана жакшы адам бийликке келбесин, анын чөйрөсү ал адамды убагы менен бузуп коет. Бизге мисалы бүгүн ошол эле илгерки биздин байыркы Шералин Чокоев керек. Айткандачы, биздин кайсыл бийликке кайсыл адам келбесин, президенттикке, депутаттыкка, бизге дайыма механизм керек. Аларды текшергенчи, аларды кандайдыр башкарганы механизм сөзсүз керек. Бүгүнкү депутаттарды, парламентти биз башкара албайбыз. Себеби алардын мандатын кайра чыгара албайбыз. Ал партийный список менен келчү. Эч качан биз аны кантип кайрадан мандатын ала албайбыз. Ал эми ал бир тараптуу эмес, эки тараптуу болуш керек. Бул жактан адамдардын, жарандардын дагы жоопкерчиликти бирге алып барыш керек. Себеби адам укуктары чексиз эмес. Чектелет адам укуктары. Кээ бир мамлекеттерде, бизде жок, кээ бир мамлекетте өлүм жазасы бар. Себеп жашоого укугу, адамдын жашоого укугу чексиз эмес да. Же согуш маалында аны өлтүрүп коюштары мүмкүн. Ошондуктан мен оюмча бул жерде мындай эки жагынан боло турган процесс. Жарандар жагынан ошол 3 өзүнүн милдетин так аткарса, салык төлөп, мыйзам менен соттун чечимине баш ийип, анан өзүнүн ата мекенин коргоп, өзү барып коргойбу, же 2 жылда армияга барып келеби, же барбаса акчасын төлөп, профессионалдар барабы онун ордуна. Бийлик өз жагынан мисалы адамдарга ошол укуктарыны бузбай так алып барып ошолорду система түзүп берсе, мен оюмча демократияга дагы бир жолу айтам, демократия бул акыркы остановка эмес, бул дайыма боло турган кыймыл аракет. Мен оюмча ошол багытты туура тандап алабыз деп ойлойм. 25 жылдан бери ушу демократиялуу өлкөдө жашап аткандан кийин биз дагы демократияга жете элекпиз дегенибиз туура эмес. Себеби биз өзүбүздүн өлкөбүздү жаман дей берсек, бирөө өзүнүн жакшы өлкөсүн бербейт бизге. Биз ушул нерсени билишибиз керек да. Бул жерде эң негизгиси адамдардын кайдыгерлиги. Адамдар мисалы үчүн ар ким өзүнүн укугуну жана милдетин билгенге аракет кылыш керек. Биз изденишибиз керек, окушубуз керек. Мына бүгүн коом өнүгүп атат. Биз демократияга жетишкенибизден азыр ар бир ата эне баласын ушунча билимди окулайын деп баягы жеке мектептерге берип атат. Жаштайынан ошол англис тил окутуп атат, орус тил окутуп атат, компьютер окутуп атат. Мисалы үчүн бул өнүгүү эмеспи мисалы үчүн. Айылдарга компьютерлер жетип атат мисалы да. Мамлекетте өнүгүү бар. Болгону биз бүгүнкү күндө ушул мамлекетке кайдыгерлик кылбай, тескерисинче биз жардам беришибиз керек. Мына жогоруда айтып атабыз, коррупцияланып кетти деп. Президент бүгүнкү күндө ошо коррупцияга каршы аракеттерди баштады, бирок биз мамлекетке эмне кылдык деген суроону бере албай атабыз. Дин шарият боюнча көз карашты карай турган болсок, шариаттын негизинде адам баласы оңолуштугу үчүн жалпы эле бийликтеги адамдардын жөнөкөй калктан оңолуштугу үчүн адамдын эң биринчиден жүрөгүндө Аллага коркуу болсо, жүрөгүндө иман болсо, сен Аллага коркуу эми адамдын көзүн, тилин, өзүнүн алкымын, дене мүчөсүн арамдан сактайт да. Андан кийин амал кылдырат. Болбосо биз светтик мамлекетпиз деп баардыгыбыз билебиз, анын закондорун, премиялерин баарын билебиз, бирок амал кылган эч ким жок да. Амал качан кылынат? Бул билип коюшлук эле адамга жетиштүү эмес да. Адамдын жүрөгүндө иман болсо, Алладан коркуу болсо, ошол адамдын иманы эми адамда туура мамиле жасатат. Көзүн дагы, тилин дагы паракорлуктан, сүткорлуктан, мусулманга зыян жеткизүүдөн адамдын иманын сактайт да. Биз жакшы жолдо кетип атабыз. Кантип уже системаларды биз талкуулап атабыз. Демек система ушундай ачык айкын болуш керек деп атабыз. Ал кишиге ишенем. Бирок дагы жаңылыштык кылбаш үчүн кандайдыр бир элдик көзөмөл болуш керек. Көзөмөлдүн эффективдүүлүгүн кийинки шайлоодо же болбосо кайсыл бир механизм менен
ошону көзөмөлдөй турган элдиге бир укук бериш керек деп биз талкуулап атабыз. Демек бул укуктала турган болсок, бир адамды туура тарбиялайбыз, эки ошол туура тарбияланган кадр баргандан кийин аны кайтара аркасынан биз көзөмөлдөйбүз. Мен ушул жерде бир нерсени айткым келип атат да. Биз кыргыздар демократиялык эл болгон деп атпайбызбы? Мен буга толук кошулбайм. Туура болгон. Биз кыргыздар эл жүрөк эл болгонбуз. Бетке айткан эл болгонбуз, бирок демократиялык эл болгон эмеспиз. Мисалы үчүн бир хан чыгып, кыргыздан бир хан чыгып башкасын басып алган, ал демократиялык экендигин көргөзбөйт. Ал өзүнүн оюн аткарууга бир эрк менен аткара билгендигин көргөзөт. Мисалы үчүн үй бүлөдөн жана садикти билбейм деп атпайбы? Биз садик эмес, үй бүлөдөн баштарбыз дейик. Үй бүлөдө ата менен эне, айрыкча ата бизде ушундай да, бардык нерсени ата билет, бала атанын айтканын угуш керек. Бул уже демократиялык системага каршы биз маданиятты түптөп атабыз. Ата ар дайым мүмкүн аткарбайт, бирок өзүнүн баласы менен үй бүлөлүк маселелерде кеңешиш керек. Анын ой пикирин угуш керек. Бала ошо үй бүлөдө өзүнүн маанилүү бир үй бүлөнүн мүчөсү экендигин сезиш керек. Мен сага тамагыңды алып берип атамбы, кийим кечеңди алып берип атамбы, болду сен деген бул туура эмес. Бизде көп үй бүлөлөрдө ушундай болот мисалы. Же болбосо аялынын сөзүн угуш керек, кеңешиш керек. Мүмкүн аткарбайт мисалы үчүн. Мүмкүн аялыныкы эмес, өзүнүкү туура. Мындайча айтканда, маселе ким бизди багып атат эмес. Ар бир кабыл алынган чечим ошол мүчөлөрдүн кызыкчылыгын эске алуу менен кеңешүү жолу аркылуу чечилиш керек. Ошон үчүн жанагы үлгү болууну биз биринчи орунда үй бүлөдө кылышыбыз керек, а бирок биз бир лидерлик башкаруудан арылышыбыз керек. Бир хан же болбосо бир адилеттүү бир Азирет Омар келип бизди башкарат деген түшүнүктөн жок болуш керек. Бизде система иштеш керек. Ошондуктан жанагы биринчиси адамды кадр тарбияланыш керек, экинчиси бир адамдын авторитетине же болбосо ыймандуулугуна таянган эмес, коомдук көзөмөлгө таянган бир система болуш керек. Буну биз мүмкүн ал жерде улуттук маданиятыбызды эске алуу менен кандайдыр бир система ойлоп табабызбы? Менин оюмча бул системада биз кетип атабыз бүгүн. Мына жакында конституция өзгөрдү. Премьер-министрдин укугун көбөйтүп атабыз. Мүмкүн бунун туура эмес экендигин түшүнөбүз, мүмкүн буну улантабыз мисалы үчүн. Ал маанилүү эмес. Бирок негизгиси ошо көзөмөлдү, коомдук көзөмөлдү турган системаны орноштуруш керек. Ошондо бул эки фактор демократиянын орношуна менин оюмча жакшы себеп болот деп ойлойм. Ачык талкуудан айтып келип тыянак чыгара турган болсок, демократияны куруу үчүн биз өзүбүздүн укугубузду жана жоопкерчилигибизди так билишибиз керек экен. Ал эми укугубузду билиш үчүн албетте биз билим алышыбыз керек, билимдүү болушубуз керек. Жыйынтыгында баягы эле окуу жана окуу деген сөз менен бүтүргүм келип турат. Кийинки ачык талкууларда жолугушканча саламатта болуңуздар. Сиздер менен жарым саат бою мен Альмира Абидинова болдум. Кийинки ачык талкууда жолугушканча аман болуңуздар.